риски безопасности. Съемочный команда менен ушундай агродрон боюнча сиздерге маалымат берели дедик. Запись точек с визиром. Спутниктен көрсөтүп аткан видео экен. Биз дронду кошобуз, генератор кошуп беребиз. Генераторга мындай охладительный корзина кошуп беребиз. Добавьте точку в область съемки для большей точности. Отойдите на безопасное расстояние. Взлет. Ошондой эле официалдуу банктардан Элдик банк, Айыл банк аркылуу 7 жылга чейин под 6% годовых. Ошол эле өзүңдүн жериңди бир сезондо 2-3 жол обработка кылсаң, ошондо деле бул өзүн актап коет. Как поздно сервисный центрибиз бар шаар ичинде. Ошол жактан непосредственно ремонт кылабыз, обслуживание кылабыз. Эки жагынан пропеллер болот, көрдүңүзбү? Трактор менен бир айырмашын айтып койсуңарбы? Артыкчылыктарын. Азыр мен ручной режим менен учуп атам, өзүм башкарып атам. Автопилот кылбай элем. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Биздин долбоор бүгүн Токмок шаарына келди. Съемочный команда менен ушундай агродрон боюнча сиздерге маалымат берели дедик. Ушул жылы мен агробизнестерге мындай басым жасап, көп съемка кылып аракет кылам. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушул агродрон. Кандай агробизнес болот? Ушунун келечеги барбы? Агротехнологиялар, жалпы технологиялар өнүгүп атат. Биздин Кыргызстан маалыматтан артта калбасын деп ушу Токмок шаарына келип отурабыз, урматтуу көрүүчү. Бүгүнкү күнү 1 апрель 2026 жыл Токмок шаары эподром жагында экенбиз. Байдыйкан аттуу компания, билесиздер. Дыйкандардын колдоо борбору деп эсептелинген, көп жылдан бери иштеп келген ишенимдүү бир жакшы компания бар. Мына ушул компания бир ярмаркадан мурун тартып калдык эле. Бүгүн ушу атайын бизди конокко чакырышты. Ушундай чакан бир ярмарка уюштуруп атыптыр. Ушундай бир агродрондорду коюп, элдерге түшүндүрүп, мындай өткөн кеткендерге жака отургузуп демонстрация кылып, мындайча айтканда, кандай иштейт, канча убакытта актайт, кандай жолдор менен алынат, ушул нерселерге маалыматтарды берип иштеп аткан учур экен да. Бүгүн азыр биз Байдыйкан компаниясынын кызматкерлери менен таанышып, сиздерге бир кененирээк бир маалымат бергенге аракет кылалы. Мен атым Алишер болот. Байдыйкан компаниясында иштейм. Ушул агродрондордун сатуучу болуп эсептелинем. Канча жыл болду ушул агродрондор биздин Кыргызстанга канча убакытта келди? Именно биз Кытайдан официальный дистрибьюторство алганыбызга 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери Кыргызстанда официалдуу түрдө ушул агродрондорду биз сатабыз. Алишер, ушул 2 жылдын ичинде кардарлар көп эле алдыбы ушул дронду? Кардарлар жакшы эле алды. Мындай айтканда жакшы эле количествода алышты. Бүгүнкү күнү ушу биздин Кыргызстанга кандай ылайыктуу болуп калды ушул дрон? Акырындан биздин рынокко дрондор акырындан кирип атат, элдер көнүп атышат. Элдер көрүп атат, ошо трактордун айырмасын, кандай бунун эффективностун элдер көрүп атышат. Ошого байланыштуу жыл сайын буюрса дрондор Кыргызстанда көбөйүп атат. Бул дрондун биздин көрүүчүлөр дайыма сурайт, ушу бааларын айткылачы депчи. Келгиле Алишер мырза. Бааларын айтып кетели. Бул жерде 2 түрү турат, урматтуу көрүүчүлөр, азыр көрүп турсаңыздар. Ооба. Бааларын айтып кетели, мына чоңурагынан баштай берели. Ооба. Бул бизде DJI T50 деп аталат. Бул дронубуз жаңы 2025. Ошондой эле биздин өзүбүздүн кардарларыбызга жап жаңы дрон беребиз, коробка менен өзү как положено ачып өзү алат да. Полный комплектациясына келсек, биз дронду кошобуз, генератор кошуп беребиз. Генераторга мындай охладительный корзина кошуп беребиз. Бул охладительный корзина. Охладительный корзина, бул охладительный корзинанын негизги максаты биз берген ошондой өзүнүн батарейка аккумуляторлорун муздатып жана зарядтаганы. Комплектациясына 3 батарейка, 1 корзина, генератор, анан өзү дрон кетет. Бул сухой бачогу өзүнчө алсаңыз болот, же болбосо 1 батарейканын ордуна өзүңүзгө тандап алсаңыздар болот. Сухой бачок дегенде бул өзүнчө сместер даярдалат. Ооба. Ошондо 2 бачок болот, 2 түрү. Мына жидкий бачок для распыления и сухой бачок для разбрасывания. Экөө бири-бири менен оңой эле чечилет, оңой эле коюлат. Бул ушунусу эң азыр чоң модель ушун болот. Ооба, Кыргызстан боюнча эң чоң модель ошо DJI T50. Баасы канча мунун?
Ошол мен айтып кеткен полный комплектация $19,500. Генераторду кошуп беребиз, дронду беребиз, өзүбүздөн 1 күндүк акысыз бесплатный обучение. Анан үйрөтүш керек да, ооба. Үйрөтөбүз как положено. Бүт баарын активация кылып беребиз. Анан ошондой эле биздин постоянно сервисный поддержкабыз бар. Кардарлар менен постоянно байланыштабыз. И предсезонный подготовка кылабыз, и после окончания сезона да подготовка кылганы жардам беребиз. Эң башкысы, буну эми жаңы келип аткан технология болуп атпайбы? Азыр технология боюнча да сүйлөшүп келебиз. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча жаңы технология болуп атат. Буну өздөштүрүп кетиш канчалык оңой, анан бат болот? Бул өтө жеңил дрон. Бардыгы автоматизированный, көп ума не надо дегендей. Бүт бары пульт управления менен. Пульт управлениясынын картасын чийип бересиң, граничная точкаларын коюп бересиң, и ошонун негизинде бул учуп чачып берет. Силердин негизги максат ошо дронду карап турушуңуз керек да. Анан ошондой эле өзү умный система, биякта 3 радары бар. Основной радары, биякта 2 артындагы радары и астындагы лидары бар. Ошолордун негизинде бул алдындагы эмне болуп атканын бүт препятствияларын көрөт. Видеосъемкасы да бар. Видеосъемкасы да бар. Маңдайын көрөт, дрон артын көрөт. Дрон көрбөгөн жери үстү да, үстүнү көрбөйт. Калган бүт жерин бул дрон көрөт. Мунун сатуу жолдору дароо эле айтып кетели, $19,500 ала турган болсо, кандай жолдор бар, кандай жолдор менен сатып Бул сельхоз техникага болгону байланыштуу. Мамлекеттен жардам катары лизинг система менен алсаңыз болот. Ошондой эле официалдуу банктардан Элдик банк, Айыл банк аркылуу 7 жылга чейин под 6% годовых. 6% менен 7 жылга. Трактордукундай эле. Жана тракторду тартып келип атабыз го. Ошондой эле шарт менен алабыз. Ошондой эле шарттар менен дронду аласыңар, баштаңкы төлөм 10%. Окупаемостуна келе турсак, бул дрондун окупаемости в среднем 2 же 3 сезон окупаемости. 2 сезон дегенде 2 жыл болуп калат. 2 жыл. Эгерде ошо бул кайра эле ошо дыйканга жараша, дыйкан отура бербей, клиенттер менен сүйлөшүп, постоянно талаала жүрүп иш алып барса, то ошо 1-2 сезондо эле оправдать болот. Балдар айтып берип атышат да. 1 сезондо деле актап койсоң болот. Даже 1 сезондо актап койсо. Жаңы эле математикаларын келтирди, слайдтарын көрсөтүп берди. Аябай сонун презентация даярдап турсуңар. И кандай, мисалы үчүн, өсүмдүктөргө көбүнчө колдонулат? Бүт өсүмдүктөргө. Полный бүт культурага. Ар бир региондо өзүнчө бир культуралар бар го. Ошолорго мисалы үчүн колдоно берет, тынбай иштей берет. Мунун жанагы окупаемость деп калдык. Кыргызча айтканда актайт, өзүн канча убакытта актайт калат. Мисалы үчүн мынакей $19,500 алдым мен. Эми албетте анализ кыласың да. Анализ кыласың, канча жерди мындай тейлеп коем, канча жерди эметем, дарысын чачам, жер семиткичин берем. Ошонун бүт баарын ойлонуп, эсептеп келгенде кантип туура эсептеш керек ошону? Бир анализ рынканы деп коет го. Кантип ошону туура кылыш керек? Бияка дронго келердин алдында. Дронго келердин алдында биринчи өзүңө максашың керек да. Канчалык сен ушул дрон менен иш апаранга даярсың. Буга постоянно ответственный бирөө болуш керек. Ответственный бирөө бар и жумушту постоянно кылып, мындай эсептесек, марттын башынан баштап конец сентябряга чейин иштесе, прям толук сезон бою иштеп, тынбай иштете берсең болот, да? Тынбай иштете берсең, ошо сиз айтып кеткенде 1 сезондо өзүн актап коет. Ошондой расчет кылсаңар болот. Эгерде сен чоң дыйкан болсоң, өзүңдө 100 гектар жер бар болсо, ошол эле өзүңдүн жериңди 1 сезондо 2-3 жыл обработка кылсаң, ошондо деле бул өзүн актап коет. И плюс элге да кызмат да кылып кетсең болот да параллельно. Мен ушул дрон менен ушул чыгарылышты урматтуу көрүүчү биз мындай агробизнес деп мен ушул жылы агробизнестерге көп акцент кылып атам, ушул биздин долбоор менен. Агробизнес катары карайлы. $19,500 салды. Bunun услугасы канча сом турат, анан кандай ошо бөлүнөт го мына услугалары. Туура. Бунун услугасы эң минималдуу 800 сомдон баштайт и эң максималдуусу 2000 сомго чейин. Гектарына. Ошондой эле культурага жараша, анан ошо химияга жараша да. Мындай средний айтканда 800 сомдон 2000 сомго чейин услугасы. 800 сом, 2000 сом бар. Келе мындай бир болжолдоп эсептеп көрбөйлү. Мен өзүм баягы эми билип атам да, мындайча айтканда. Агродрон боюнча билебиз эми, бирок эсептерди силер таалак билесиңер да, кардармалар бар да.
Бир күндө канча акча табат? Средний эсепмен алганда, если күнүнө бир 15 гектар обработка кылса, 15 гектар. 1300 сомдон алса, то күнүнө 40 000 сом чыгат. Күнүнө 40 000 сом. Жакшы экен да. Гарантиясы 12 ай. Туура. Урматтуу көрүүчү, мен дагы силерге бул эң башкы нерсени айтып кетем. Ошол техника деген бул бузула турган нерсе да. Бузулат сөзсүз түрдө, кандай мыкты техника болбосун. Сервисный обслуживание барбы? Ооба, биз ошо дыйкандар туруп калбайбы деген. туруп калбайт. Анткени биз Кытайдан дистрибьюторство алыш үчүн Кытайдын өзүнүн көп требованиясы бар. Өзүңдүн сервис центриң бар болуш керек, сатуучу сервисник болуш керек, сервисник дагы экзамен өтөт Кытайдан. Биз ошо экзамендин баардыгын өтүп, как положено сервисный центрибиз бар шаар ичинде. Ошол жактан непосредственно ремонт кылабыз и обслуживание кылабыз. Так что дыйкандар ойлонбосун запчасть жагынан, туруп калбайт. Биз постоянно жардам 24 саат кылып беребиз. Буюрса. Окей. Алишер мырза, кайрылыңыздар. Номерлерди калтырасыңар. Ооба. Мен описанияга калтырып коем. Агродрон боюнча маалымат дагы топтой бергиле. Бул кичинекей дрон Т-25. Бул $14,500. Ошол эле комплект, кроме корзина охлаждения. Корзина охлаждения комплектациясында жок. Кошумча алса болот. Кошумча алсаңыз болот. Генераторчу? Генератор дагы ошондой эле. Генератор мунуку бар. Өзүнүн генератору бар. 14 000. $14,500. $500. Ошондой эле жолдор менен эмеси. Ошондой эле. Эми артыкчылыктары, разницаларын деп мындайча айтканда. Разницасы биринчи очередь бул габариттен. Чоңдоо. Бул кадимкидей чоңураак, бунун багы да чоңураак. Бунуку 20 литр, бунуку 40 литр. Анан өзүңүз көргөндөй 4 луч болот. Анан бунукунда эки жагынан пропеллери болот. Көрдүңүзбү? Үстүндө дагы, астында дагы. Бул Т-25те только үстүндө болот. Бул эмне артыкчылык берет? Салмак көбүрөөк салмак көтөрөт. болот. Бул 50 килограммга чейин көтөрөт. Дополнительный ошондой пропеллерлер ошо дрондун көбүрөөк салмак көтөргөнгө жардам берет. А так калган жери радар, лидар, облет препятствий, калган жери бүт окшош. Ошол эле пульт управления менен управлять этилет. Айырмасы ушундай эле экен. Погода начар болуп калганда уча береби же муну? Уча берет. Колдон келишче алдын ала сүйлөшүп аттык. Эртең менен кечинде колдонулат экен. Ооба. Алишер мырза, келе биз адаттагы салтта болуп келген жанагы тракторлор менен иштейбиз го бизчи. Тракторлор менен иштеп келгенбиз. Тракторлорго рахмат мындайча айтканда. Бирок эми технология өнүгүп атат. Биз деле Кыргызстандын айыл чарбасы, дыйканчылык тоже много современный деп койгон сөз бар го. Биз дагы технологиялардан артта калбайлы. Бир 4-5 айырмасы трактор менен бир айырмасын айтып койсуңарбы? Артыкчылыктарын. Эң биринчи айырма бул ошол эле тепселебейт культураны. Таптабайт жер. Таптабайт жер. Мындай сложный процент менен алганда, эгерде сизде 100 гектар болсо, 100 гектардын трактор бир 3 же 4 гектарын тепселеп салат, мындай айтканда. Бир 5% тепселеп. Бир 5% примерно тепселеп коет да 100 гектарын. Анан сложный процент менен эсептегенде бул чоң эле акча болуп калат. Бул дрон тепселебейт. Высокогорный жерлерден да обработка кылат. Трактор чыга албаган жерге да чыга алат. Ошондой эле бунун плюсу то, что сиз бак дарактарды да эмес дарыласа болот бул менен. Любой культурага жараша размер капелин, форсункаларын регулировка кылып койсо болот. Анан трактордун айырмасы бул силер химиядан дагы эконом кыласыңар. Биринчиси тебелебейт, экинчиси химия. Эконом. Дары-дармектеринен эконом. Мисалы үчүн канча эконом болуп калат мисалы? Кыйла эле, жакшы эле. Жакшы эле. Чоң көп эле эконом кылат. Бул 20 литр. 20 литрди биз средний эсеп менен алганда 1 гектарга жетет. Бир полет 1 гектар. Бул Т-25теке. Т-50нүкү 1 полет 2 гектар. Это биз мындай средний эсептегенде, эгерде грубо эсептесе болот, гектарына 40 литр. 40 литр. Бир саат канча убакыт алат ошону 1 гектарды? 1 гектарды 6 мүнөттө чачып коет. 6 мүнөттө? 6 мүнөттө чачып коет. Трактор менен канча убакыт алабыз биз? Трактор менен бир аз көбүрөөк. Бир аз көбүрөөк. Анан ошо убакыт менен да утасыңар силер. Мынакей. Биринчиси тебелебейт. Ооба. Потеря деп коет го, жоготуулар аз болот. Экинчиси дары-дармектерге, жер семирткичтерге акча үнөмдөлөт, тегиз чачкан үчүн акча үнөмдөп атат, туурабы? Андан тышкары убакыт. Убакыт. Анан бак дарактарды, анан высокогорный местностьтарга трактор чыга албаган жерге дагы силер дрон менен барып, ошол жактан иш апарсаңар болот. Человеческий ресурс, человеческий фактор деген бул да көп жок. Бардыгы на автопилоте, автоматизированный. Ошо
Мунун бир гана дары дармектери менен эмес, тиги тракторго солярка коебуз го. Ооба. Солярка, маляркалар, батарейкалар энергиясы. Батарейканын энергиясы мен айтып кеткенде генератор менен алынат. Генератор бизде бензиновый. Багы 30 литр. Ошондо саатына 5-6 литр расход ошондой да. 30 литр буюрса 6 саатка чейин иштегенге жетет. Бул бир учурганда канча убакыттын ичинде учат? Бир учканда Бир батарейкасы канча бир батарейкасы грубо айтканда 15 мүнөт учат. Бир батарейка менен. 15 мүнөт. Ооба. 15. Биз комплектацияга 3 батарейка беребиз. 3 батарейка бул да дополнительный силерге эме берет. Больше обрабатывать. Бирөөсү постоянно өзүңүз көргөндөй дрондо. Дрон менен учуп жүрөт, иш кылып атат. Бирөөсү постоянно зарядкада, генератор менен заряд алынып атат. Бирөөсү муздап турат. Ошондо силер тынбай, монду айтсам, систематизированно айлантып бир күн иштесеңиз болот. Бир күндө максималдуу мощностьу 90 гектар обработка кылып атат. 3 батарейка менен даже 110 гектар обработка кылып атат. Бир күн ичинде бүтүрүп койсо 110 гектарды. Ооба, бирок эми билесиз, эми человеческий фактор болот, транспортировка, ошол да бир аз убакыт алат. Анан ошо грубо айтканда ошо 110 гектар деп айтып атак бир аз азыраак да болуп калышы мүмкүн человеческий фактор үчүн. Улам дарыны кайра да куюп эметип турасың, ал убакыт да бар, Туура. Ошолордун убактысында кемитип коюш керекпиз да. Ошолду убакыт алат Жана да. транспортировка деп калдык. Мисалы үчүн бул кантип эле машинеге эмеге багажникке эле батып кетет да. Ооба. Чогултканда. Ооба, грузовой. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин да учуруп да бересиң. Учуруп да беребиз, ооба. Анан машинеге мынтип канчалык мындай чогултуп мынтип киши көтөрүп Ооба, көрсөтүп беребиз, көрсөтүп Бул беребиз. бир жеңил машинеге батпайт болуш керек. Буга бир Жеңил машинага батпайт, өзүнчө машинага кылыш керек, пикапка батат. пикапка же Ооба, спринтерге. пикапка, спринтерге, портерге батат. Анан генератор бе да болот атпайбы? Биз дагы буюрсаңыз пландап жатабыз. Биз атайын ушул дрондорго өзүнчө бир тележка даярдайлы деп атабыз. Тележка? Тележка. Кадимки тележка өзүнүн гос номери менен ичинде баардык удобство болот дронгочу. Мындайынан тартсаң эле генератор чыккандай болуп, тартсаң эле дрон чыккандай болуп, чыгып буюрса пландап атабыз. Биз дагы буюрса силерге Өзгөр да салымдар жасайт. удобство, салмакты, жасайбыз, салмакты. Өзүңөргө удобно болот да. Убакыттан да утасыңар. Ошо буюрса тележкасы бүтөбүз. Биякта суроолор көп экен негизичи бул жаңы технология болуп аткандан кийин. Бул эми документ жагынан кандай болуп калат? Мисалы үчүн муну баары элдин баары учура бербейт да, туурабы? Буга деген баягы муну менен согушуп деле атат, мал деле кайтарып атат, съемка деле кылып атат. Көп кызматты аткарып аткан нерсе болуп атат да, мына азыркы дрондорчу. Анан документ жагынан кандай болот? Документ жагынан ошо мен мурда айтып кеткендей, биз официалдуу дистрибьютор болобуз. Биз дрондорду как положено алып келгенбиз, официально алып келгенбиз. Анан биз кардарыбызга дронду тапшырып атканда колуна керектүү бүт кагаздарын беребиз. Акт приемки, договор купли-продажи. Ошонун негизинде, анан жаңы мыйзам негизинде бул дрондордун регистрация госагентство ГАГадан кылып алышат. Ошоктон өзүнүн серийный номерин алышат кардарлар. Биз ошо керектүү акт приемка, договор купли-продажын эме тапшырып беребиз колуна клиенттикине. Бат эле убакыт элейт, Ооба. Системасы коюлган, Ооба, системасы коюлган. Мунун азыр бизде деле закон чыкты го эме деп. Кадимки деле биз деле видео съемка кылабыз го. Шаардан мисалы үчүн биз лицензия алып, жана сертификаттарды алып, буга да ошондой керек, Буга да ошондой керек. Пилоттон третья категория болуп калат, бул C3, C4. Категориялар бар. Ооба, категориядан бөлүнөт. Бул C3, C4 категория болот. Ошондо 5 килограммдан жогору дрондор, 50 килограммга чейин. Ошо категорияга кирет. Ошондой эле Кыргызский авиационный институттан кадимкиде окуу окушат биздин кардарлар. 3 жумалык окуу болот. 3 жума окушат. Теориясында беришет, практикасында берет. Аягында госагентство ГАГадан экзамен тапшыргандан кийин ошондо гана колуна лицензия алынат. Айылда болсо деле. Ооба. Айылда өзүнүн дронун учурса деле ошондой лицензия. Ооба, лицензия алыш керек. Лицензия сөзсүз түрдө алыш керек, жаңы мыйзам негизинде. Ооба. Эми азыркы шартка байланыштуу, дүйнөдө болуп аткан окуяларга байланыштуу лицензия бул туура эле нерсе да. Ошон үчүн ошондо эске алып коюңуздар, урматтуу көрүүчү. Бул деле көптүр убакыт албайт болуш керек, баары эле оңой эле да. Ооба, баары эле оңой эле. Өзүнчө бир азап болчу да, азыр көп нерсе оңой болуп бартат, да. Жакшы да, баардыгы сен официально болгондо өзүң да тынч иштейсиң. Эми азыр ушул дрондорду учуруп көрсөтүп бергенге мүмкүнчүлүк болобу, мүмкүнчүлүк болот. Дрон менен тартсак болобу, ушу жүргөн иштеп аткан процессин. Иштеп аткан процессин тартсак болот. Ооба. Дрон менен дрон тартабыз, азыр. Ооба. Дрон менен дронду. Жарайт. Бияктан толуктай турган нерселер барбы дагы? Урматтуу көрүүчү. Келе мындай кылабыз. Биз азыр мындай ярмарка кылып аттыр биякта, Байдыйкан компаниясы. Кардарларга келип, көрүп, көрсөтүп, баарын түшүндүрүп,
керек болсо жана математикасын келтирип канча убакытта актайт, Ош облусу кандай культураларга жарайт, түндүк түштүк бүт баарын кененирээк кылып балдар түшүндүрүп беришти. Бул дрон боюнча дагы көптөгөн чыгарылыштар чыгарабыз деп ойлойм, Алишер мырза. Ооба. Азыр ушул чыгарылыштын алкагында бир силерге эң негизгиси максат, биринчиси бул баасы канча, негизги нерселерди айтып берип атабыз. Суроолор көп, менде деле унутуп калдым. Силер өзүңөр комментарийлерге жазгыла керектүү суроолоруңар. Биз ошо комментарий негизинде дагы Байдыйканга кайрылабыз дагы, Алишер мырзага дагы өзүнчө бир чыгарылыш даярдап беребиз сиздерге. Азыр биз ушул дрондорду бир учуруп көрөлү, көрсөтөлү кандай иштеп атканын, Между дроном и пультом связи максималдуу 4 шкала, азыр 4 шкала көргөзүп атат. Дрон менен пульт управления связи жакшы. Андан кийин Genesis 28 деп көргөзүп атат. Бул азыркы учурда 28 спутник тартып атат биздин пульт управления. 61%. 61% дрондун аккумуляторунда канча процент калды. Ошондой эле мен айтып кеткендей, бул дронубуз 20 литр өзү толук. Азыркы учурда 7 литр суу бар ичинде. Ошону да көргөзүп атат. Ошондой эле канча батарейканын өзүнүн пульта заряды канча калды, ошонун баардыгын көргөзүп берет. Эми азыр ошондой эле мындай камерасы бар. Лайв. Көрсөңүз болот. Дрондун маңдайында эмне болуп атат. Бул жалпы видеосу экен, камерадан тияктан дрон тарткан камера, биякта мындай спутниктен көрсөтүп аткан видео экен. Мына алмаштырып котоп турсаңар болот. Өзүңүзгө жараша. Эми азыр бир сыра учуруп көрөлү. Дагы бир аз жылып коелу. Азыр рядом с дроном обнаружено препятствие деп атат да. Бул канча метр алыс турупту? На 5 метр болду. Техника безопасности деген болуш керек да. 5 метр. Отойдите на безопасное расстояние. Взлет. Режим фиксации курса. Ооба. Эми айта бер, комментировать этер, эме иштеп атат. Звук жазылып атат. Азыр мен ручной режим менен учуп атам. Өзүм башкарып атам. Автопилот кылбай элем. Форсункаларын өзүм ручной кылып иштеттиргизип атам да. Бунун бийиктиги өзүнүн атайын бийиктиги болот да, Ооба. өзүнө. Максималдуу бийиктиги негизи 50 метр, андан деле жогору кылса болот. Бирок ошо айтып кеткендей, воздушное пространство бар да. Ошого байланыштуу 50 метрге чейин. Баксактарды урунуп эмет калбайбы же караш керекпи бунун? Жок, баксактарга урулбайт. Мен айтып кеткендей, астында радарлар бар. Ошодо радарлардын негизинде көрөт. Айтып турат. Айтып турат. Токтоп калат. Токтоп калат. Высоковольтка зымдарга да ойлашыңар керек экен. Дрон коркчу нерсе бул ошо высоковольтка, заглушка, военный базалар, чек арадан бир 30 километр чек арадан алысыраак болуш керек. 30 километр? Чек арадан. Анткени заглушкалар болуп калышы мүмкүн, ошондой эле айтып кеткендей. Опасно да. Чек аранын жанында жашагандар эмне болот? Чек аранын жашагандар ошо чек арадан бир 30 километр, 20 километр арак кылып ишин алып барса болот. Мынакей ошондо эске алышыбыз керек. Ошондо эске алыш керек. Канча ушу алыстыкта канча километр учуш керек? 2 километр эң алыстыгы максималдуу. Мындай жакыныраак айдап туруш керек экен, Всё, стоп. Азыр дрон менен дагы тартканга калтырып коесуңбу, электричество барбы? Так, бар пока заряда. Анан ошо коңгузуп атканда мондай жерде лишний нерсе эчтеке болбош керек да, пакет, сакет, пропеллерин эметип кетиш мүмкүн да. Жырмалып кетип бузулат да, ооба. Азыр өзүнүн убактысы болот го. Расходник деп коет. Канча убакытта эмелердин запчастьтарын алмаштырыш керек? Мисалы үчүн нонсу канча убакытта кетет деген нерсе бар. Бул пропеллер негизи сиз айткандай расходник болуп эсептелинет. Мындай каждый раз учурган сайын ошо карап туруш керек да. Мелкий трещина кетпеш керек. Лишний эчтеси болбош керек да, могу эмелеринде. Сапаттары жакшы. Сапаттары жакшы. Бир 3 жылга жетеби? Жетет. 3 жылга жетип берет. Ошо убагында ТО кылыш керек. Учурган сайын карап туруш керек мелкий трещиналарды. Эс ушу трещинаны көрдүңөр болду, учпаш керек. Ошондой эле көп эметчү нерсе, замена болчу нерсе бул форсункасы. Форсункаларды алмаштырыш керек да, эми эле карап туруш керек. Карап туруш керек, тазалап туруш керек.
тазалап турсаңар көпкө жетет. Аны сабактан үйрөтүп атканда айтып Ооба, бересиң, биз кийинирээк ошо сабактардан да үйрөтөбүз. Өзүбүздүн кардарларыбызга апрелдин ичинде бекер окутабыз. Өзүңөр, Ооба, өзүбүз окутуп беребиз, бирок эч кандай лицензия бербейбиз. Чтоб просто өзүңүзгө мындай түшүнүп алыш үчүн бекер окуу бар бизде. Затяните все фиксаторы лучей, чтобы предотвратить возможные риски безопасности. Съемочный команда менен ушундай агродрон боюнча сиздерге маалымат берели дедик. Запись точек с визиром. Спутниктен көрсөтүп аткан видео экен. Биз дронду кошобуз, генератор кошуп беребиз. Генераторга мындай охладительный корзина кошуп беребиз. Добавьте точку в область съемки для большей точности. Отойдите на безопасное расстояние. Взлет. Ошондой эле официалдуу банктардан Элдик банк, Айыл банк аркылуу 7 жылга чейин под 6% годовых. Ошол эле өзүңдүн жериңди бир сезондо 2-3 жолу обработка кылсаң, ошондо деле бул өзүн актап коет. Как положено, сервисный центрибиз бар шаар ичинде. Ошол жактан непосредственно ремонт кылабыз, обслуживание кылабыз. Эки жагынан пропеллер болот, көрдүңүзбү? Трактор менен бир айырмашын айтып койсуңарбы? Ооба. Артыкчылыктарын. Азыр мен ручной режим менен учуп атам. Өзүм башкарып атам. Автопилот кылбай элем.